scene, and I want to also express our appreciation from the UN for your really, really important presence and statement in Glasgow. Мен ООНдун атынан сүйлөп коет элем Садыр Нургалиев, ушу сизге чоң ыраазычылык, Глазгого барып сиздин айтылган сөздөрүңүз абдан мыкты болду, жана далилдүү. Рахмат колдоп бергениңиздерге. Былтыркы жылы баягы Глазгого барганда быйыл тоолорду өнүктүрүү, туруктуу өнүктүрүү жылы, мөңгүлөрдү сактоо жылы деген темилге көтөргөнбүз. Ушуну жылды жарыяласак деп. ООНдо 76-сессияда колдоп берди. Терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүнкү иш-чараны жылда улантабыз. Ошон үчүн жашыл мурас деп койдук. Жылыга ушу 6 миллиондон көчөт отургузуп туралы деп атабыз. Бүгүнкү иш-чаранын жүрүшүн мен ноябрь, декабрларда эле тапшырма бергенмин. Бүт мамлекеттик структураларга, айыл өкмөт, аким, областтардын бардыгына. Январь, февраль менен немени даярдайсыңар, көчөттөрдү. Кышты анан жазында массалык түрдө отургузабыз деп. Азыр бүгүн бүт республика боюнча жүрүп атат. Айыл өкмөттөрдө, райондордо, областтардын центрларында. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында бүгүн 12 мартта Аларча мамлекеттик жаратылыш багынын аймагында ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуп, жашыл мурас улуттук өнөктүгүн баштады. Иш-чарага ошондой эле эл аралык уюмдардын дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кызматкерлери, мамлекеттик органдардын жетекчилери, президенттин иш башкармалыгынын жана Бишкек мэриясынын кызматкерлери катышты. Иш-чаранын катышуучуларынын алдында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы климаттын тез өзгөрүшү, аба ырайынын начарлашы жана мөңгүлөрдүн ээриши Кыргызстандын эле эмес, дүйнө жүзүнүн көйгөйү экенин белгиледи. Дүйнө жүзүндөгү ар бир адам ким болбосун, кайсыл өлкөдө жашабасын, климатка терс таасир эткен көрүнүштөр менен күрөшүүсү керек. Бийик тоолуу, кышы суук Кыргызстандабы же ысык Африкадабы айырмасы жок. Анткени дүйнө жүзүндө климат, аба жана табият боюнча мамлекеттер ортосунда чек ара жок. Биз бардыгыбыз бир аба менен дем алабыз деген. Ал бардык өлкөлөрдү Кыргызстандан үлгү алып, табиятты жана климатты коргоо маселесинде сөздөн ишке өтүүгө чакырды. Садыр Жапаров жашыл мурас улуттук өнөктүгү жалпы өлкө боюнча ар бир аймакта өтүп жатканын жана жыл сайын өтүүчү салтка айланарын белгиледи. Жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалууда. Президент өткөн жылы Глазго шаарында өткөн буунун алкактык конвенциясынын тараптарынын 26-чы конференциясынын дүйнө лидерлеринин саммитинде Кыргызстан бууга 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялоо сунушун бергенин эске салды. 2021 жылдын 16 декабрында буунун башкы ассамблеясынын 76 сессияларынын катышуучулары Кыргызстандын демилгесин бир добуштан колдоп жана 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюцияны кабыл алышкан. Февралда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Мамлекет башчысы табиятты кийинки муунга сактоо маанилүү экенине көңүл бурдуруу үчүн иш-чара жашыл мурас деп аталганын белгиледи.